Ар бир нерседе жакшылык бар. Бүгүн проблема келип, сыноолор келип, карызга кирип кетип, банкрот болуп жатасың, бир иш кылсаң окшобой жатат, бунда дагы жакшылык бар. Бүгүн көптөгөн денеңе оорулар келип, кыйналып, кысылып жатасыңбы? Бунда дагы жакшылык бар, хикмат бар. Айдын 15 карак, 15 жарык, 15 караңгы. Жамгыр ар дайым жаабый бербейт. Кыштан кийин сөзсүз түрдө жаз жайы бардыгы келет. Айтайын дегеним, сен качан түнкү 3, түнкү 2, түнкү 1 болуп калган учурда таң атышына өтө аз убакыт калган болот да. Кичине сабыр кылсаң жарык атат, таң атат, баардыгы жакшы болот. Баары жакшы болот иншалла. Алладан үмүтүңдү үзбө, Алладан үмүтүңдү үзбө. Баардык нерседе жакшылык бар деп бил. Бир жерге өтө шашып атасың, кечиги пробка болду, бир нерсе себеп болду, бара албай калдың. Демек, бул нерседе жакшылык бар деп бил. Титаник ошондой чоң кеме чөгүп кеткен. Ага бир адам сапожкасы калып кетип, себеп болуп, ошол нерсеге жетпей калган Титаникке. А кээ бирөөлөр билети фальшивый болуп чыкпай калган. Ошол учурда өкүнгөн алар. Билетибизди мындай сатып коюптур, мындай болуптур деп. Бирок жетишпей чыкпай калгандыгы үчүн арадан 2-3 күн өтүп сүйүнүшкөн. Бардыгы тоң өлүп калган жерде. Бир самолетко өтө шашабыз кээде. Кээде чыга албай калабыз. Чыга албай калган самолетубуз авария болуп жарылып кетет. Бул биз үчүн жакшылык да, урматтуу мекендешим. Кээде опоздание болуп атат, кечигип атат, рейстер кечигип атат, кээде бир нерсеге шашып барып калабыз. Бул нерселердин баардыгында жакшылык бар. Кече бирөө жардамга чакырды, бардым. Иштедик. И погода ушунчалык сонун болду да. Мага өтө Аллах Таала бир кооз жаратылышты ошол жерде көрсөтүп койду. Ал Аллах Тааланын буйругу менен ошол жерге барып калдым да мен. Ишке барбаптырмын, мен көрсө жаратылыш кооз жерди көргөнү, Аллах Таала көргөнү чакырыптыр да, жумуш себеп чыктым. Көрдүңүз, ар бир нерседе хикмат бар, жакшылык бар. Жакшылык издегендерге жакшылык бар ар бир жерде.